Эмнен кайнап калды, а? Ай, сенин атасын сөкпөгөн бу дүйнөдө киши калдыбы я? Өлкөдө Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2021-жылы 604 зордуктоо фактысы катталса 53% кылмыштын курамы жок деп табылып токтотулган. Ал эми үй бүлөлүк зомбулук боюнча 10151 факты катталган. Ошондой эле 2022-жылга зомбулукка байланышкан фактылардын саны 9880, 2023-жылдын 10 айында 10416 түзгөн. Мына ушундай зордук зомбулуктун жыл өткөн сайын саны өсүшү Кыргызстан кооптуу өлкө деген түшүнүктү билдирет дешет адистер. Бул жерде деген ар бир адам деген ошо көзүнүн көз карашы бол. Жана сиз эжеке айтпадыңызбы, ар бир баланын деңгээлинен да. Азыр бул жерде сөз болуп атат. Зордук зомбулук тилекке каршы жалаң эле жанагы аялуу катмарларда эмес, баардык эле катмарларда болуп атат. Жанагы жетишип калган үйлөрдө зордук зомбулук болбойт деген бул түшүнүк, натура түшүнүк. Бул баягы адамдардын өз ара мамилесинен келип чыгып атпайбы? Анан эми муну кандай токтотуш керек деген сөз уже көптөн бери болуп келатат. Анан мыйзамдагы алешемдиктерди жоюш керек экен. Жана укук коргоо органдарынын таасирин күчөтүш керек экен. Анан жергиликтүү коомдун, жергиликтүү уюмдардын, жеке адамдардын өздөрүнүн ушул боюнча көз караштарын өзгөртүп, анан активдештириш керек экен. Зордук зомбулук ар бир экинчи үй бүлөдө болуп турганын адистер айтууда. Жыл сайын Сезим кризистик борборуна 25 миңдей аял жардам сурап кайрылып келишет. Алардын басымдуу бөлүгү үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыктары. Буга чейин коргоо ордери 2003-жылы 1 айга берилип, муктаждыгына жараша соттук коргоо ордеринин сунушу менен 3 айга чейин уланып келген. Эми 3 күнгө гана берилип, жабырлануучулардын укугу тебеленип келет. Бул болсо мыйзамдагы алешемдиктер дешет күч түзүмдөрү. Зордук зомбулуктун ичинен үй бүлөлүк зомбулукту алсак, бул азыркы коомдогу көйгөйлүү маселелерден болот. Былтыркы жылы бизге Нарын областык боюнча 470 учур катталган. Былтыркы жылга 2022-жылга салыштырмалуу бул 188ге көп болгон. Ал эми 2024-жылдын 1 айына карата алсак, бул ошол эле мешке 35 учур катталды. Былтыркы жылы 43 учур катталган. Быйылкы жылы 1 айда былтыркыга салыштырмалуу 8ге минус болуп отурат. Баланы кичинекейинен баштап тарбиялаш керек да, себеби биз азыр. Ошондой эле алыска Актала районунан келген Айзат Эсенбек кызынын айтымында үй бүлөдө улуттук багуулуктар сакталып, бири-бирине түшүнүү менен мамиле сакталуу болгондо гана үй бүлөлүк зомбулуктар азаймак беле деген пикирин билдирет. Бирок азыркы учурда эркектер бир аз майдаланып, майдачыл болуп, мурда эркектер багы килейген аттарды көтөрүп момтуп жүрсөк, азыр эркектер кенеде сөзү да көтөрө албай калган учурлар болуп атпайбы? Аялдарын эле алып жеткен эркектер болот, үйдө батыр, жоодо жок болуп. Ошон үчүн бул жерден биздин эркек мырзаларга көбүрөөк зависит этет деп ойлойм. Мына ушундай гендердик зомбулуктун курмандыктары менен иштөө боюнча окутуу 3 күнгө созулат. Бул боюнча Нарвард коомдук бирикмесинин негиздөөчүлөрү Сезим кризистик борбору иш алып барып жатышат. Наргиза Жумадилова кызы, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.